Экчеркен жүрөктөгү арылаган махабатыбыз эч качан өчпөсүн. Төмөндөгү музыкалык чыгарма Нурбек Дайырбек уулунун аткарышында унута албайм деп аталды. Андыктан жүрөгүбүздөгү эң негизгиси жанып турган сүйүүлөр өчпөсүн деген тилек менен программабызды ушундай жагымдуу эмоцияда улантабыз. Келип калган алгачкы биздин Ак чөлмөк программасынын мейманы бар. Анда ошол мейманыбызды тааныштырган чакты, эгерде сиздерде кандайдыр бир кызыккан суроолоруңуздар болсо, же жөн гана жылуу пикирлериңиздер болсо, бизге түз байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 59-20-70 шарыбыздын коду 0312. Ошондой эле WhatsApp тармагыбыз иштеп жаткан учуру 995-23-23-81 номерлерине SMS каттарды кабыл алабыз. Анан эскертип коелу, WhatsApp номерибизге чалуу кабыл алынбайт. Келиңиздер, эми келип калган мейманыбыз менен тааныштыралы. Бир нече өлкөлөрдө ошол кыргыз маданиятын таанытып, дипломант болгон ырчы аткаруучу, жаңы элеки төмөндөгү музыкалык чыгарманын аткаруучусу, автору Нурбек Дайырбек уулу маектөрүбүздө. Кутман кечиңиз менен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Маанайыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Нурбек байке, бул убакка чейин аякта жүрдүңүз? Бул убакка чейин сизди сагынып калыптырбыз аябай. Чыгармачылыктан чыгар дейсиңби? Негизи азыр үйдө элемин. Чакыруулар болсо барып коем. Анча-мынча ыр жаздырып, клип тартырып жүрөм. Өзгөчө үнүңүз менен бакы кыргыз маданиятына өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрбөйсүзбү? Анан жалпы көрөрмандарга бир алгач жагымдуу музыкалык чыгарма менен эфирибизди баштасак кандай болот? Ыр менен баштайлыбыз ыраазы эле. Сөзсүз түрдө. Макул анда. Бизде болсо көрөрманыбыз түз эфирде байланышта бар экен, кабыл алалы, андан кийин эфирибизди улайлы. Алло. Кутман кечиңиз менен 5-канал Ак чөлмөк программасы десек, бизден алыстап кеткен экен. Келиңиз музыкалык чыгармага. Анда ошол Элмирбек Иманалиев байкебиздин Булбулум деген чыгармасын аябай жакшы көрөм. Каяка барсам да ошол Булбулумдан баштайм. Ошол Америкада фестивалда жүргөндө да ошол Нурбек деп менин атымды Булбул деп алышкан. Себеби Булбулумдур деп аттым да, Булбул сен ырдайсың деп көрсөтүп кетет магачы. Ошо Элмира Кайып кызы эжем ырдачы эле мурда. Анан ошол Булбулум деген ырды ырдап берейин. Ар кечте ар таңда буздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алыма бакты болжоп сайрап. Ал бактаң адашып күгүм калган, ар шактаң алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген үрүл таңдан. Булбулум, булбулум ай. Жаңшайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкай окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Булуган булбулдай сени жоктоп, буйруксуз сүйүмдү жектеп алып. Булуктун неге мынчай, бул
Баракелди. Өзгөчө үн, өзгөчө тембр десек жаңылышпайсыз Нурбек мырза. Булбулда үнүңүз өчпөсүн. Анан Нурбек десе эле сизди апакем, карабачы, ошондой эле төмөндө болуп өткөн Унута албайм деген бир музыкалык чыгармалардын негизинде кыргыз эли жалпыбыз тааныйбыз да. Анан чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Төмөндө дагы жаңы клиптин бет ачарын кылдык, мындайча айтканда, жакында эле тартууланды көрөрмандарга. Клип жөнүндө айтып кете турган болсом, Унута албаймдын көп жыл болду жазылганына. Анан 2005 жылда ырдаган бул чыгарманы. Башка аранжировка менен ырдалган. Анан быйыл ошо жаңыртайынчы да, анын үстүндө сурагандар аябай көп болуп кетти. Анан кайра жаңыртайм деп ойдо жүргөн нерсени кылайын деп анан кайра Илаз Абдыразаковго барып, аранжировкасын жаздырып, анан Эрдин Сыдыков деген таланттуу бириңиз бар. Ошол Эрдинге клибин тарттырдым. Буюрса, музыка каналдарында кетип аткан, чөт азыр көрүнбөй калды окшойт. Анан каналдарга эми бере баштадым. YouTube'да бар, интернетке салып койгом. Анан апаманын жөнүндө айта турган болсок, апаман ооба Нурбек десе эле апаман менен таанышат экен, апакем дешет, баары эфирге барсам деле апаман ырдап бер деп суранышат. Азамат Алиев деген бала жазган апаманы. Чындыгында абдан жакшы, ушуга чейин менин көз карашым боюнча ошо рейтингин жоготпой келатат. 2009-жылдан баштап ушул күнгө чейин жакшы буюрса кармалып турат. Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, мына ырчы аткаруучу Нурбек Дайырбек уулу биздин Ак чөлмөк программасынын маектөрүндө, эгерде биздин Нурбек мырзага кандайдыр бир каалоо тилектериңиздер же жөн гана суроолоруңуздар болсо, бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал үчүн 59-20-70 шаарыбыздын коду 0312, ошондой эле WhatsApp тармагы да иштеп жаткан учуру 995-23-23-81 номерлерине SMS кат жөнөтсөңүздөр болот. Бизде болсо SMS каттар бар экен. Кутмандуу кечиңиздер менен Ак чөлмөк программасы. Нурбек, үнүң абдан сонун керемет, ишиңе ийгилик каалайм. Элдин алдында мыкты чыгармаларды арнап жүрө бериңе тилектешмин. Мүмкүн болсо дагы жагымдуу чыгармалардан тыңдагыбыз келет деп, аякы сандары 27 менен бүткөн абонент. Ошондой эле дагы бир SMS кат бар экен. Саламатсыздарбы? 5-канал Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздин Миржас деген досуңуз бар эле, азыр байланышасызбы дейт. Аякы сандары 34 менен бүткөн абонент. Миржас деген досуңуз бар эле дейт. Жок. Жаңылышып атат окшойт, жаңыл болду окшойт. Миржаз деген жок, өмүрүмдө болгон эмес. Бизде дагы SMS каттар бар. Ассаламу алейкум, Нурбек аба, сиздикиндей үн ар биринде боло бербейт. Булбулдай үнүңүз өчпөй, жакшы чыгармаларды аткарып жүрө бериңиз. Биз сизди өтө сыйлайбыз. Бар болуңуз. Корумдайлынан салам, Төлөн имиңиз дейт. Чоң рахмат Төлөн, сага да салам. Бул Төлөн да ошо артыбызда өсүп келаткан мыкты бир чыгаан ырчы, буюрса келечекте чоң ырчыдан болот деген ишеничтебиз. Таланттуу бала, абдан тамада болуп жүрөт. Жалпы алгач келген SMS каттар дагы мына сонун SMS каттар сиздин чыгармачылыгыңызга ден соолук каалап, ийгиликтерди каалап жазып аткан көрөрмандарыңыз жазып атышат. Анан келиңиз да бир музыкалык чыгарма жалпы көрөрмандарга арналсын. Чоң рахмат. Көптөн бери эфирге кирбей уялчак болуп калганмын. Уялбаңыз. Көптөн бери ырдабай, чакырыктар да жок. Үнүм да бүтүп калган окшойчу да. Анда ак таңдардан тозоюнчу дегендир аябай сонун чыгарма, өзүмө жагып жүрөт кийинчерээк ошол чыгарманы аткарып берейин анда. Zar buldum bir jark etip karашыңа, çırmaldım süyünün zor sanasına, sezimdi kozgop koyup oşul tağda, sen gittin yıldızlardın arasına, sezimdi kozgop koyup oşul tağda, sen gittin yıldızlardın arasına. Ak
кыя албай ошол таңда мен эсимди көрсөм бир деп издеп келем элесиңди алтыным ак таңдардан тосоюнучу балким акку болуп келесиңби алтыным ак таңдардан тосоюнучу балким акку болуп келесиңби балким акку болуп келесиңби Аккы болуп эле келип жүрөгүбүздү жылытсын, жаныбыздагы биздин жүрөгүбүздү жылыткан адамдарыбыз. Нурбек мырза, негизи өзүңүз ыр тандоодо мындай өзгөчө көңүл бурасыз, себеби сиз аткарып аткан, сиз жаратып аткан чыгармалар чынында ар бир угармандын жүрөгүнө жетчү чыгармалар десек болот да. Анан ыр тандоодо эмнесине карайсыз? Ыр тандоодо негизи сөзүнө көбүрөөк көңүл бурам, себеби өзүм сөз жазам. Акыркы убактарда оондо жазып жүрөм дегендей. Анан албетте оону да карайсың. Мен өзүмө жүрөгүмө жаккан ырлардын көбүнчө ошол жакка басымдуулук жасайм да. Жай ырларга, баягы бат ырларды деле баягы замандын талабына байланыштуу ырдап атам азыр. Баягы тойлорго керек болуп калат экен дегендей. Анан бирок негизи ошо комуз менен ырдаган өзүмө аябай жагат. Анан жай чыгармаларды, мындайча айтканда лирикалык ырларды көрүп аткарам. Жакшы. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы. Кош келипсиз. Алло. Алло, саламатсызбы? 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 Биз Нурбек менен байланышып, биз чыгармачылыкына ийгилик каалайбыз. Азамат бала, мындан арда талантың өсө берсин. Мен сени бир тойдо келжиктирдим элем, Элмирдин кызынын тышоо тоюнда ошол боюнча көрө элекмин. Мындан ары дагы чыгармачылык чоң ийгиликтерди каалайм. Чакыруу болсо, биздин той-сой болсо билет белең, номериңди экрандан бизге жазып койсо, кандай кылып алсак болот, кандай кылып байланышсак болот сиз менен. Азыр телевизордон көрүп атам. Үнүңө абдан береке. Сендей үн чанда кишиде болушу мүмкүн. Азаматсың, бактылуу бол, чыгармачылык ийгилик бар бол. Сага дагы мындан да чоң албан ийгиликтерди, чыгармачылыктарды жарата беришиңе. Кыргыз элинин астында көп тез чыгыптыр. Сени сагынган көрөрмандарың көп. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Бар болуңуздар сиздер дагы. Эми азыр Аламдашы доорунда жашап атпайбыз. Баарыбыз эле социалдык тармактарда өзүбүздүн жеке баракчабыз бар. Анан номериңизди сурап калды. Инстаграмда номер бар, ошол менен байланышсаңыздар болот. Нурбек мырза өзүнүн телефон номери социалдык тармак Инстаграм баракчасына Нурбек Дайырбек уулу деп кирсеңиздер, ошол жакта бакый эле чыгып турат. Бизде болсо СМС кат бар экен, өз дарегине жеткирели. Кандайсың Нурбек, сенин чыгармачылыгыңды сыйлайбыз, өркүндө өсө бер, ийгилик каалайбыз, кеминден Өзбек атаңдын үй бүлөсү дейт. Аяк сандары 92 менен бүткөн абонент. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Саламатсыздарбы, урматтуу Ак чөлмөк программасы. Мен Нурбек байкеге ишине ийгилик каалайм. Жана сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Нурбек байке көп жашап бактылуу болуңуз. Сиз үйүңүздө канча бир туугансыз, мүмкүн болсо үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз дейт. Үй бүлөдө 5 бир тууганмын. 3 эркек 2 кыз. Байкем, анан мен, анан иним бар, анан 2 карындашым бар. Дагы СМС кат бар экен. Ассаламу алейкум, 5 канал. Кутманды кечиңиздер менен. Нурбек мырза, сонун ырдайсың, булбулдай болгон үнүң өчпөсүн. Дайым эле кыргыз маданиятына чоң салымдарды кошуп жүрө бер деп 51 менен бүткөн абонент. Чоң рахмат. Айтканыңыздар келсин. Төмөндө ыр тандоо боюнча сүйлөшүп калдык. Анан өзүңүз айткандай баягы лирикалык поэзия жаатындагы бир сонун чыгармаларды ырдайм деп калдыңыз да. Анан негизи ыр жазам деп калдыңыз да. Анан кандай ырларга басымдуулук кылып ыр жазасыз? Кандай тематикада? Мен азыркы ошо унута албайм сыяктуу ушундай жай ырларга, армандуу ырларга көбүрөөк басым жасайм да. Эмнегедир жаштайман да ошондоймун. Мектепте эле ушундай ырлар жакшы көргөм. Сыймык Бейшекеевдин ырлары менен чоңойгом. Роза Аманова эжекебиздин ырларын көп угуп чоңойдум. Ушу негизи эле ушул бала чагыман эле ушундай лирикалуу, армандуу ырларга
көбүрөөк басым жасайм. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло, Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Нурбектин байласы болот элек. Келиңиз, кандай каалоо тилектериңиз бар? Гөлдөн балыкчыдан Марс. Чыгармачылык ийгилик албан. Үй бүлөсүнө бакыт. Өркүн өсө берсин. Биз сыймыктанган бадалардан болуп жүрө берсин. Чоң рахмат. Денсаулык. Чоң рахмат. Бажакелер экен. Демек сиздин бир туугандарыңыз, жакындарыңыз да көчөрдө сизди көрүп атышыптыр, э? Ооба, мен бажаларым көп негизи, бажа аябайбаймын. Родной бажалардан эле биз 5-өбүз. Анан азыр 11 бажа чогуу жүрөбүз да. Демек, төмөндө баягы ыр тандоо, чыгармачылык жөнүндө айтып калдык. Негизи эле чыгармачылыкты канча жашыңыздан баштап кызыгып, чыгармачылыкка канча жашыңыздан баштап ыктап баштадыңыз? Негизи үйдөгүлөрдүн айтуусу боюнча тилим чыккандан баштап эле ырдай баштаган экенмин да. Анан 6-класс окуп жүргөндө комузду үйрөнүп калдым. Ошол 6-класстан баштап эле райондук, областтык конкурстарга көп бардым. Ошол 10-классты бүткөнгө чейин эле бардым да. Эми баягы көлдө башка райондогулардын балдар кыздар жаман көрүшчү. Кээ бирөө кулагыма угуз эле айтып кетчү да, жаныманчы. Могу дагы келиптир. Жиндер келет эле. Себеби мен жылда биринчи орунду алып кетет элем. Дастан ыр боюнча экөөнөн тең барышмын анан. Баары жаман көрүп, бир кыз айтты эле: "Сиз качан бүтөсүз 11-де, качан кетесиз? Биз деле биринчи орунду алалы." Анан ошол бала чакта эле ырдап жүрдүм. Сыймык Бешекеев байкебиздин конкурсунда балыкчыдан биринчи орун жеңип алгам. Анан университетке тапшырдым, Бешналиевага. Ошол эле жылы 2003-жылы туңгуч театрга тандоо болот түрдө угуп калып, анан мен да барып тандоого катышып, анан өтүп кеткем. Анан Асылбек Өзбеков байке менен 2003-жылдан 2008-жылга чейин туңгуч театрда иштедим. Эмгектендим, анан кийин өзүнчө кеттим. Демек, бала кезден эле көптөгөн жерлерде эмгек кылып, ошол жактан билим алып, чыгармачылыкка аралашыптырсыз. А бизде болсо азыр жарнамалык тыныгуу бар, андан соң кайрадан эфирден көрүшөбүз. Айлы түндө биз ойнодук ак чөлмөк. Мына ушундай көрүп жатканыңыз 5-канал Ак чөлмөк программасы. Бизде болсо төрүбүздөн орун алган мейманыбыз бар. Анда экранга жакыныраак чакыралы, себеби азыр сиздердин жүрөгүңүздөргө жетчү жагымдуу бир музыкалык чыгарманы жалпы көрүп жаткан көрөрмандарга тартуулайбыз. Ошондой эле бизге эгерде түз байланышка чыгып, биздин коногубузга суроолоруңуздар же болбосо жөн гана жылуу пикирлериңиздер болсо 592070 шаарыбыздын коду 0312 номерине байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле WhatsApp тармагыбыздан SMS каттарды күтөбүз 995 23 23 81 номерлерине. Нурбек мырза, келиңиз. Бир учурда ушу Карабачы деген бир сонун чыгарма менен элиңизге эмгегиңиз Нурбек деген атты тааныткан ушул чыгарма деп билсек болот, э? Азыр ушул чыгарманы ырдайлы, ага чейин бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло. Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Ак чөлмөк программасы. Ак чөлмөк программасы, саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Нурбек Дайырбек уулуна чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Денсаулыкта болсун, үй бүлөсү менен аман эсен болсун. Рахмат. Чолпон шаарынан. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Жердештер экен да. Сиздин жердештериңиз, көрөрманыңыздар, э? Эми келиңиз, ошол чыгарманы суранып калдык, жалпы көрөрмандарга тартуулаңыз. Бул чыгарманы айта кетейин. 2005-жылы Роза Шакирова экөөбүз дуэт ырдап калдык. Анан Токтобой Черик Чебежеев сурап калды бул ырды Розадан. Анан Роза берип коюп, экөөбүз дуэт кылабыз, бул сонун дуэт чыгат деп, анан Ильязга эртеси күнү барып аранжировка кылдырып, анан Роза экөөбүз ырдап калганбыз. Чынара Сейитбурханова деген кызга таандык. Карабачы антип мени караба, кайрадан жүрөгүмдү жаралаба. Унутам деп өзүмдү өзүм алдап келем. Үзүлгөн үмүтүмдү кайрылаба. Üzülgön ümütümdü kayrılaba.
кага кечигипсиң бул жашоодо сүйүүдөн өкүнбө өзүңдү өзүң кыйнаба өкүнбө өзүңдү өзүң кыйнаба баракелди бар болуңуз. Мына ошол чыгарма менен элибизге ушундай бир Нурбек деген атка таанымал болгонсуз да. Ыраазычылык билдиребиз, булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн. Анан сизди бул бир кыргыз маданиятын эле эмес, ошол чет өлкөлөргө дагы көпчү кыргыздын маданиятын дагы таанытып, ушундай бир эмгектерди кылып жүргөнсүз да. Өнөр чөйрөсүнө мына ушулар боюнча дагы кеп кылсаңыз. Негизинен ошол жана Түрксой деген организация бар. Анан ошол Түрксой аркылуу Азыр маегибизди улай эле, бизде болсо кечиресиз, көрөрманыбыз түз байланышта бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы кош келипсиз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандайсыздар? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Нурбек ийиме салам жолдоп чалып аттым эле. Келиңиз. Айта бериңиз, түз байланыштасыз. Кандайсыз Нурбек, мен Миша Байкен Корумдудан. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Алло. Байланыштасыз, келиңиз, саламыңызды жолдой бериңиз, угуп атабыз. Алейкум ассалам, кандай ден соолугуң жакшыбы? Өркүнүң өнсүн. Рахмат. Жакшы болсоң эле болсун. Биз жакшыбыз, өзүңүз көрүп аткандай. Чоң рахмат. Ошол эми. Дагы чыгармачылык жаңылыктарды чыгара бер. Күтүп атабыз. Буюрса. Бар болуңуз. Жакшы калуу тилектер болду. Азыр сиздин жердештериңиз баардыгы сизди көрүп аткан. Баардыгы көрүп аткан экен. Сагынып калган окшойт, эфирден сизди көп көрбөй. Мен өз деле айылга 1 жылда бир эле барам да. Анан көрүнбөй. Төмөндө биз болсо ошол сиздин чыгармачылык дүйнөңүз боюнча сүйлөшүп атканбыз, өзүңүз айтып аткандай Түрксой деп айтып калдыңыз, мына ушулар боюнча. Түрксой ошо организация менен көп фестивалдарга бардым. Мына Мира Токтогонова деген эже аркылуу анан Казакстанга бардык, Турцияга бардык, Америкага, Таиландка, Башкортостан деп коет го, Башкирия. Ошол жака бардык. Ошо кыргыздын комузу менен, кыргыздын калпагы менен ар бир мамлекет өзүнүн маданиятын жандуу көрсөтүш керек да. Фестивалдын максаты ошондой. Анан Кудайга шүгүр эми кыргыздын желегин көтөрүп жүрөбүз. Дагы деле көтөрөбүз деген ойдобуз, буюрса. Бар болуңуз дейли. Бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Биз Нурбек Дайырбек уулунун биз абдан жакшы көрөбүз бул баланы. Чоң рахмат. Нурбек, мен айымы тең Воронцовкадан чыгып атабыз. Азыр телевизордон көрүп турабыз. Ушул Нурбекти көп сүйлөтпөй, көп суроо бергенден көрө көп ырзат кылачы, биз ушуну суранат электерде. Чоң рахмат. Чоң ийгилик, чыгармачылык, албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы сенден жаңы чарбаларды көп күтөбүз. Сен көп ырзатчы телевизордон. Ата бизге азыр суроодон дагы бизге Нурбектин ырыгы угуп атабыз. Ушундай бир жан дил менен тазарткан чыгармаларды ырзайт. Жагымдуу кыргыздын чаан жигиттерсиң, азаматсың. Бар бол, аман бол. Бар болуңуз. Эми ырдабасак болбой калды окшойт Нурбек байке. Эми эски ырдардан бир ырдап берет окшоймун да. Сага деген ырды ырдап берейин анда. Куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месер кетет менде жүргөн элесиң, элтиреген ысык көлдүн таңындай. Месер кетет менде жүргөн элесиң, элтиреген
ысык көлдүн таңындай. Кыйнабачы жүрөктөгү жарадай, кылгырбачы койчу мени карабай. Же күлүп кой, же кирпик эңирмечи, куса болдум сагынычым тарабай. Үн жок, сөз жок, томсоросуңа турасың, ыйлап улу тунган баладай, ыйлап улу тунган баладай. Кол чабалар болсун, бар болуңуз. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Бизде болсо WhatsApp тармагынан абдан эле SMS каттар көп келип атат. Болушунча жетишинче окуйлу. Саламатсыздарбы, Ак чөлмөк программасы. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Нурбек мырза, булбулдай болгон үнүңүз өчпөй, дайым эле кыргыз элине салым кошуп жүрө бериңиз деп көрөрмандар узаткан экен. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен кош келипсиз. Алло. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы 5 канал. Түз байланыштасыз. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келипсиз. Эжеке, уктап калган жоксузбу? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Байланыштасыз. Уктап калган жокпуз, кечирип коюңуздар. Бир эле талантты ташкындай берсин. Рахмат. Талантты ташкындай берсин, анан кийин сыймык бейшекебиздин качан келесиң деген ырыгында берсе, аябай кубанычта болот элек. Баракелди, бар болуңуз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Сыймык бекен ал чыгармасын билбейт экенмин. Жакшынакайым деген ырго менимче. Уккан бирок. Уккансыз. Качан келесиң, ей, качан келесиң. А бизде болсо SMS каттар бар экен. Кандай Нурбек, өркүнүң өссүн, тулуу өскөн, корумда айылынан ысык салам, тынчы байкең дейт. Тынчы байкең дейт. Чоң рахмат, менен дагы жалпы корумдуга салам. А бизде болсо түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алабыз. Кутман кечиңиз менен. Саламатсызбы? Ак чөлмөк программасы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Келиңиз. Алло. Байланыштасыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Нурбек, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Мен Караколдон Азиза эжеммин, тааныдыңбы? Ким деди? Азиза эже? Азиза эже, тааныдык. Келиңиз. Айта бериңиз, кандай каалоо тилектериңиз бар? Алло. Сапарбек байкеңди билесиңби? Тааныдык. Кандайсыз? Жакшысызбы? Сага деген ден соолук каалайм. Рахмат. Жакшы, сага деген сени көрүп отурабыз үй бүлөбүз менен. Чоң рахмат. Жалпы жердештерге салам айталы, Жалпы, бардыңыздарга салам. Менден де салам айтып коюңуз. Сага ден соолук каалайм. Үй бүлөңө бакыт таалай каалайм. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Аябай таланттуу баласың. Өркүнүң өссүн. Рахмат. Ак жол. Чоң рахмат. Ушундай жакшы каалоо тилектер болду. WhatsApp'тан SMS каттар бар. Жеңелерибиз болот ушу. Мен кутмандуу кечиңиз менен Нурбек байкеге чыгармачылык эргүү, жаңылануу жана албетте албан ийгиликтерди каалоо менен апакем аттуу ырыңызды комуздун коштоосунда суранабыз деген экен. Аяк сандары 00 менен бүткөн абонент. А бизде болсо көрөрманыбыз бар экен, дароо кабыл алалы. Кутман кечиңиз менен Ак чөлмөк программасы. Саламатсызбы? Алло. Алло. Келиңиз эже. Саламатсызбы? Мына баланы урдап аткан келди. Мына баланы урдап атканын көрүп жатабыз. Абдан сонун урдап атат. Өмүрү узун болсун, Кудайым ден соолугун берсин. Иши дайым ийгиликтүү болсун. Таланты дагы мындан да ташкындай берсин. Жакшы ырлардан ырдап берсе, биз Каракулжадан угуп көрүп жатабыз. Эң жакшы. Чоң рахмат. Бизди 7 дубандан көрүп жатышат азыр. Сиздин жалпы көрөрмандарыңыз.
Келиңиз бир жагымдуу музыка тартуулайлы. Анда ошол апамадан бир куплет ырдап берейин анда. Суроолор боюнча ошо апалардын урматына деп. Ыйласам ар бир үнүм жүрөгүңдө, сүт берип сүйүң менен уктаткансың. Бой жетип мен алыстап караныңдан, ойлонуп эт жүрөктү орутасың. Жок апа, сенсиз алыс канат какпайм. Кайгырган жүрөгүңдү кантип актайм. Мен үчүн сенин барың эң чоң бакыт. Жок болсоң бул жашоодо кантип жашайм, кантип жашайм, кантип жашайм, кантип жашайм. Жашообуздун жарчысы болгон апаларыбыз кааламда бар болсун. Ушундай бир жагымдуу чыгарма сиздин өзүңүздүн аткарыңызда жандуу түрдө аткарылды. Анан Нурбек мырза, убакыт деген учкан кош экен. Сизге бөлүнгөн убакыт дагы жыйынтыкталды. Анан жалпы көрөрмандарыңызга салам жолдосоңуз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жердештер, жалпыңыздарга дагы да болсо ушул жакшылыктарды каалаймын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жерибизде, элибизде тынччылык болсун. Аман эсен жүрө берелик. Ушинтип сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип түз эфирлерге чыгарып туруңуздар. 1 саат эмес, 2 саатка, көбүрөөк. Бар болуңуз дейли. Мына ушундай биздин төрөбүздөн орун алган комуздун коштоосунда жандуу ырларын аткарган Нурбек Дайырбек уулу болду. Сиздер болсо уктабаңыздар. Эфирибизди андан ары улайбыз. Азыр болсо кесиптештерибиз даярдаган түшкө эмне себептен ар кандай нерселер кирет. Мына ушунун жообун азыркы сюжеттен билет экенбиз. Анда сюжетке назар салсаңыздар.